Процессти фото жана видео тасмага тартуу үчүн сотко журналисттер тарабынан өтүнүч каттарды берүү Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 125-беренесинде өтүнүч билдирүү укугу бар адамдар көрсөтүлгөн. Алар тизмедеги процесстин бардык катышуучулары, ошондой эле башка адамдар деп да көрсөтүлгөн. Алар журналист катары иш алып бара тургандар. Кайрылуунун жол жобосу төмөнкү 126 өтүнүчтөрдү колдонуу жана бекитүү беренесинде баяндалган. Процессти сүрөткө жана видеого тартуу үчүн журналист жазуу түрүндө канцелярия аркылуу кайрылуусу керек. Ал кийин каралып жаткан ишке тиркелет. Андан кийин сот жараяны башталганда судья өтүнүчтөр бар же жок экендигин сураганда журналист сот залында сүрөт же видео тартуу өтүнүчүн билдириши керек. Эгерде журналист ооз-эки түрдө фото же видео тартууга уруксат сурап сотко кайрылса, анда бул маалымат протоколго киргизилет. Сот процесстин тараптарына кайрылат. Эгер тараптардын бири баш тарткан болсо, ошол баш тартуунун негизинде фото же видео тартууга тыюу салып коет. Мындай өтүнүч тез арада чечилиш керек. Сот соттук актысын чыгарып, журналистке жооп берип, ал протоколго киргизилиш керек. Сот залында фото же видео тартуудан баш тарткан учурда эмне кылуу керек? Баш тарткан учурда сиз кылмыш ишин кароонун кийинки баскычтарында, башкача айтканда кийинки процессте кайрадан арыз бере аласыз. Баш тартуу негиздүү жана протоколго түшүрүлүшү керек. Бул андан кийин жогорку инстанцияга даттанууга мүмкүндүк берет.